Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, биз Spotlight маектер түрмөгүнүн алкагында иликтөөчү журналисттер менен баарлашууну улантабыз. Эске салсак, Spotlight бул америкалык белгилүү тасма, ал чыныгы окуянын негизинде тартылган болчу. Сюжетке ылайык, Бостон Сноп басылмасынын журналисттери чиркөөдөгү кылмыштын бетин ачкан болчу. Бул тасма коомдо чоң резонанс жаратып, кийин актерлор Оскар сыйлыгына татыган. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз иликтөөчү журналист, Media Hub иликтөөчү борбордун жетекчиси жана негиздөөчүсү Али Токтокунов. Али, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы, рахмат. Жакында эле мынакей Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында болгон журналисттер арасындагы сынактан биринчиликти сиздин командаңыз түшүнүү мезгили аттуу номинацияда биринчиликти илип кетти. Куттуктайм. Чоң рахмат. Ушундай сыйлык күтүүсүз болдубу же болбосо күткөн белиңиздер? Ошол сезимдер тууралуу айта кетсеңиз. Эми күтүүсүз эле болду. Себеби дегенде ал жакка 820дан ашык эмгек барган. Борбор Азия өлкөлөрүнөн, өз өлкөлөрүнөн күчтүү деген эмгектер тандалып алынган. Анын ичинен дагы ошол 75 эмгек тандалып финалга чыккан. Демек мындай биринен бири мындай күчтүү деп эсептелген эмгектер чыккан. Анан ошолордун арасынан сурулуп чыгуу, эң алдыңкы ошо 5 мыктынын бири болуу биз үчүн чынында эле күтүүсүз болду. Жана жеңишибиз билингенден кийин бизге бул ишеним берди. Биздин туура багытта баратканыбызды аныктады. Анткени ал жерде эл аралык журналистика коомчулугуна, дүйнөлүк журналистика коомчулугуна таанылган күчтүү жюрилер болду. Алардын сынынан өтүү абдан кыйын. Ошон үчүн бизге бул өзүбүзгө ишеним берди, дем берди жана алдыда ушундай иликтөөлөр жасаганга шык берди десек болот. Биздин иликтөө эмне үчүн утту? Себеби ал жерде миңдеген адамдын тагдырын өзгөрткөн иликтөө болчу. Бул жанагы чет өлкөлүк, европалык Сомо деген Кыргызстанда компаниясы бар. Мультимиллионер чоң бир компания. Бул Спрут. Кандайча Кыргызстанга келип, Кыргызстандагы колу жука адамдардын аябай көзү чачырап, мисалы үчүн рак менен ооруган, же квартирасынан чыгарып коюп, бала бакырасына акча таппай аткан, же кичинекей баласына сүткө нан таппай аткан адамдарды азгырып, аларга жылдык үстөгү 700%ке чейин займ берген. Анан ошентип анын айында тигилердин акыркы тыйынына чейин сыгып алган компания жөнүндө иликтөө жасаганбыз. Биз буга абдан көп убакыт короттук, абдан көп энергия короттук. Биз иликтөөнү чыгарып коюу менен гана чектелген жокпуз. Негизи журналисттердин милдети материалды чыгарып коюу менен гана чектелет. Андан кийинки иштерди активисттер алып кетеби, укук коргоочулар алып кетеби, юристтер алып кетеби, же өкмөт чечеби, ал ошолордун иши. Бирок биз ошончо элдин тагдырын көрүп туруп, ошончо элдин айтканын ый муңун көрүп туруп, биз аларга активист да болдук. Өкмөткө чалып, биз айтып турдук, чечкиле деп маселени коюп турдук. Юристтерди, банк ишмерлерин жалдап, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк ал адамдарга. Натыйжада өкмөт ошол компаниянын мыйзамсыз иштеген адамдардын мойнуна үстөк пайыздарды, пенияларды мыйзамсыз илген деп тапты. Анан бир топ убакытка чейин жапты дагы. Адамдар, ошол карызкор адамдар алган акчасын өзүн гана кайтарып берсин, мыйзамсыз пайызы менен пениясы кечилсин деген чечим чыгарды. Бирок ошол бир системага салган жок өкмөт. Кайра эле ачылып дайымкыга эле чаржайт иштеп келгенде эле чаржайт жүрдү. Анан биз бүгүнкү күн болушунча өкмөттүн чечими ушундай болду деп мындай кабарлап турдук. Өкмөт ошону башка мамлекеттик каналдар аркылуу, бүт бардык ресурстар аркылуу чыгарып элге жеткизип берип, адамдарды карыз торунан куткарса жакшы болмок. Бирок биз үнүбүздүн жетишинче жанагы адамдарды айтып деп, анан алар барып Госфиннадзорго арыз жазып, чыгып карыздын торунан бир топ адамдар чыгып үлгүрдү. Тилекке каршы бул компаниянын ишмердигин чектеп жаап койгон жок. Башка өлкөлөрдө, мисалы, булар абдан көп өлкөлөрдө иш алып барган. Арменияда жапкан, буларды Косоводо жапкан, Латвияда жапкан. Ошондой кылып жаап таштаган жок. Өкмөт дагы деле элди ошондой алдамчы шулуун компаниялардын чеңгелине таштап койду. Эми бул деген нерсе дагы артынан түшүп иликтегенге бизди мажбур кылтат деген нерсе. Негизи ушул эле
иликтөө менен сиздер менин билишимче Улан Эгизбаев атындагы сыйлыктын дагы ээси болгонсуздар. Калп айтпасам 1-орунду багындыргансыздар. Демек бул ошол иликтөөнүн элге сиңишинен, ошонун маанилүүлүгүнөн дагы кабар берет болсо керек, Албетте. Биздин ишибиздин негизги максаты ушул карапайым элге бир пайда келтирсек деген ойда. Алардын ырыскысын ким кантип жеп кетип атканын таап, ачыкка мынтип чыгарып көрсөтсөк деген ой. Алардын укугун ким бузуп жатат, аларды ким күңкүрөтүп атат, аларды ким жакыр кылып атат, биз ошону аныктап чыгуу. Бул ошол эле коррупцияга каршы иликтөөлөрүбүздүн баардыгынын максаты ушул. Анткени уурдагандар, укук бузгандар баардыгы ошо элге каршы иштеп аткандар. Бийликте туруп. Ооба, бирок сиз негизи буга чейин дагы ошол бажыдагы коррупциятуу чоң иликтөөнү Азаттык клуб ОССРП менен биргеликте жасагансыздар. Бул иликтөө дагы чоң резонанс жараткан болчу. Реакциятуу митингдер болду артынан. Бирок ошол учурда эмнегедир иликтөөчү журналисттер бийликтин баягы мактоосуна татыбай, тескеринче кандайдыр бир буллингке кабылып калды. Ошо бийликке жакын адамдар тарабынан кодулоого кабылды. Аларды мындай силер батышчылсыңар, силер бузуп атасыңар деген өңүттө тескеринче мындай куугунтукка алынып калды да ушул журналисттер. Мен бир 2000-жылдардан баштап эле ошо Кыргызстандын коомдук турмушуна аябай тыкыр көз салып келем да. Президенттер эмне деп атат, белгилүү саясатчылар эмне деп атат, коомдук ишмерлер эмне деп атат депчи. Ошондон бери эле президенттер жаңы бийликке келгенде урматтуу журналисттер, силер биздин көзүбүзсүңөр, силер биздин кулагыбызсыңар, чындыкты бетке тартынбай айткыла деп бийликке жаңы киришип атканда айтып келишет. Анан биз сөзсүз түрдө айтабыз, жашырбайбыз. Анан бирок алар бийликтин кыныгын алып, кызуусуна киргенден кийин ошол коррупционерлер менен дос болуп кетеби же өздөрү коррупционерге айланабы айтор, ачык айтып, чындыкты айтып чыккан журналисттерди ар кандай оозго алгыс жаман нерселер менен элге жаман көрсөтүп башташат. Бул эми естественный рефлекс. Анткени биз коррупционерди безге сайганда алар бизди жамандаткандан башка эч кандай айласы жок. Себеби дегенде биз уурдабасак, биз бирөөнүн укугун бузбасак, бизди каралаткандан башка айласы калбай калат. Анан каралатканга аларга да акча бар, ресурс бар, башка мындай бир өздөрүнүн кол бала журналисттер аркылуу каралатышат, ар кандай сөздөрдү жабыштырышат. Бул бийликке Ярлыктарды илишет, ярлыктарды илишет. Бул бийликке жакын адамдар эл душманы, бузуку, тиги бу деген чоң сөздөрдү жазышат. Бул мен үчүн могул сөздөр абдан оор сөздөр. Мен үчүн эмес, бул негизи оор айыптар да. Бирок мен үчүн камгактай дагы бул айыптоолордун камгактай дагы таасири болбой калды, күчү болбой калды. Себеби дегенде ушунчалык жеңил айтышат, ушунчалык негизсиз айтышат. Анан күлүп коем просто. Себеби дегенде булар ушуну менен кыйраттык, кыжырына тийдик, настроениясын түшүрдүк деп ойлошот болуш керек. Бирок булар муну менен ким мага ошентип жаза турган болсо, ошол бийликтин фейки, же коррупционердин фейки, же коррупционердин таманын жалаган бир бечара деп түшүнөм да. Башка эч нерсе жок. Анткени биз билебиз эл үчүн иштеп атканыбызды. Биз билебиз элди жаркын жашоого жетелейли деп, уурларды көрсөтүп берип, ошондой болбойлу деп, уурдатпайлы деп чырылдап жүргөнүбүздү биз эң жакшы билебиз. Биз алардын уурдагандары каерде катылганын, каерде кандай кансарай салганын, каерде кандай кымбат баалуу машинелерди алганын, туугандары кантип чартаңбай тээп жүргөнүн, жана чек арада кандай контрабанда кылып атканын элге ачык жарыялайбыз. Эгер ушул үчүн мен эл душманы боло турган болсом, анда боло берем. Бирок эми биз жана онлайн буллинг тууралуу айтып атпайбызбы? Интернеттеги буллинг, интернетте кодулоо, мейли сиз ага көңүл бурбайм деген күндө дагы мисалы үчүн сиздин өмүрүңүзгө чыныгы тобокел болгон болчу. Жана бажыдагы коррупциядан кийин өлүкпү, тирүүбү иши кылып алып кел деген ушундай бир кооптуу жагдай жаралса дагы бул жумуштан баш тарткан жоксуз.
Эмне үчүн бул бир таразада өмүр, коопсуздук болуп атса, бир таразада ошо чындыкка жетүү, иликтөөнүн аягына чыгуу деген кандай мындай мотивация, стимул болот сизгечи? Иликтөөчү журналистикага баш багып атканда эле, негизи эле журналистикага келатканда эле мен билгемин. Кыргызстан ушу журналисттер үчүн кооптуу өлкөлөрдөн, сөз эркиндиги бар болгонуна карабастан. Ошон үчүн мен андай нерселерге даяр эле болчумун. Анан албетте жан бирөө эле өзүңдү корчолоп жүргөнгө аракет кыласың, мындай кооптуу нерселерден. Чараларды көрөбүз албетте, бирок коркуп эле отуруп алсак, анда эмне болот? Раматылык кесиптешибиз Улан Эгизбаев мен айтпасам ким айтат дечи эле. Улан жок. Эми мен айтпасам ким айтат, сиз айтпасаңыз ким айтат, Ыдырыс айтпаса ким айтат, Болот Темирев айтпаса ким айтат, Дилбар Алимова айтпаса ким айтат. Анан ошолор баардыгыбыз отуруп алсак, Тажикстандагыдай эле окуя болот. Тажикстанда ушинтип чындыкты айтып, тарсылдап, чырылдап, мынау диктатор, ушул диктатор бизди коңшу өлкөгө жаман көрсөтүп атат деген журналисттер жок болгон үчүн эли отурат. Кимди карашты, кайда карашты билбей. Кечээ ошол Казакстандагы форумда биз тажикстандык журналисттер менен сүйлөшкөндө айттык. Силер кыргыз журналисттери эркинсиңер, кыргыз журналисттери кыйынсыңар дейсиңер. Бизге эмне кыйындык, эркиндик асмандан түштү. Бизге ошондой эркиндик, ошондой кайрат, мындай эр жүрөктүктүн артынан келди. Ал үчүн биздин далай журналист агаларыбыз өлдү. Ал үчүн далай журналист ага эжелерибиз камалды. Мен Замира Сыдыковадан баштап айтам, журналистика үчүн камалып чыккандар. Көптөгөн журналисттерибиз куугунтук көрүштү, токмок жеди. Чет өлкөдө иштеп жүргөн учурумда мени өлүү тирүү алып кел деп бул жаккадан буйрук берип мындай заказ бергендер болду. Же болбосо биякта жүргөндө артыман аңдуулар мамлекеттик машина аркылуу каралап, айыптап куугунтуктоолор болду. Биз ушул аркылуу эркиндикке жетип атабыз. Биз ушул аркылуу сөз эркиндигинин туусун бийик көтөрүп атабыз. Жана кечегиндей талуулуу маселелер учурунда Тажикстандын Кыргызстанга карата агрессиясын биз дүйнөгө жеткире алдык. Эгерде биздин оозубуз жарым-жартылай жабылуу болсо, эгерде жабылуу болсо тажик журналисттерине окшоп, биз анда отуруп бермекпиз. Биз анда өзүбүзгө кандай мамиле болуп атканын дүйнөгө билдире алмак эмеспиз. Ошон үчүн мен ойлойм, мамлекет үчүн бир өмүрдүн, мындай бир адамдын коопсуздугу же болбосо тагдыры мамлекеттик масштабтагы иш үчүн, элдик иш үчүн садага чабылып кетсе эчтеке болбойт. Даян бетин ары кылсын. Жок, мен эми мындай коопсуздукка башын байлап койсо, мамлекет үчүн эчтеке болбойт. Кооптуу ишке башын байласа эчтеке болбойт. Негизи бул иликтөө жанры аябай өнүп келатпайбы биздечи акыркы жылдары? Иликтөөлөр көбөйүп атат жылдан жылга. Анан бирок ушул иликтөөлөр биринин аркасынан бири чыкканы менен бийлик тарабынан ошого тиешелүү реакция болбой калат да, көпчүлүк учурдачы. Ачып көрсөтүп, сиз айткандай мынакей урул, бул коррупционер деп көрсөтүп аткан учурда дагы кандайдыр бир мындай кайдыгер мамиле жасалат да. Ошол учурда сиздин командаңыздын же сиздин мындай теригип, ушуну биз эмнеге бекер жазат, канча убакыт короттук, канча энергия короттук, эмне үчүн буга тиешелүү реакция болбой жатат деген ушундай кейиген учурларыңыз болобу? Эми биз иликтөө чыкканда эле ушунун баардыгын алып, бийлик азаматсыңар деп бетибизден өп, аягына чейин чыгарып, тийиштүү күнөөлүүлөрдү соттоп, мындай анан элдин акчасын өндүрүп берет дегенден кыялдануудан өтө алыспыз. Бирок баары бир биз ушундай болуш керек деп жасайбыз. Бул акыйкат орношу керек. Могу чындыкты чыгардык. Биз эми элдин пайдасына чечилиш керек деп жасайбыз. Бир топ иштер ошондой эле болуп атат. Эми жарым-жартылай болсо дагы, бажыдагы коррупция боюнча иликтөөбүздөн кийин азын-оолак болсо дагы 2 миллиард сом өндүрдүк деп маалымат беришти. Негизи андан чоңураак жаза болушу керек эле. Андан тышкары башка дагы иликтөөлөрүбүз боюнча биздин иликтөөдөн кийин мындай
кызматтан алынып кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурлар болду. Ошол эле Кыргыз темир жолунун башчысы Дашков, ошол эле башка бир топ иштер боюнча мына ошо балдар рекети боюнча чыгарган иликтөөбүздөн кийин 2 рекетчиликке айыпталган бала кармалды. Андан тышкары Сомо боюнча иликтөөбүздөн кийин ошол миңдеген адамды карыз торунан куткарууга биз жанырып аракет кылып куткара алдык. Бирок тилекке каршы бийлик ушундай коррупциялашкандыктан, бийлик органдарындагы адамдар шалаакылыгынан, компетентсиздигинен, караңгылыгынан кээ бир иштер кайдыгерлигинен, кээ бир иштер аягына чейин чыкпай калат экен. Албетте мындай учурда өкүнөсүң. Башыңды тобокелге салып жасап аткандан кийин ошол иштердин аягына чыкса экен деген мындай ойлор болот. Кыялдануулар, тилектер болот. Бирок чыкпай атканда өкүнөсүң. Бир чети мындай жагдайда эл бизге жардам бериши керек. Иликтөөчү журналисттер жасасын, иликтесин деп эле түртүп койбостон, улам, ой, могу материал чыкты деп, эмне кылдыңар деп эл талап кылып, айтып деп туруш керек. Муну жарандык көзөмөл дейт. Биз жарандык көзөмөлдүн башында турабыз. Бизден кийинки тургандар бизге жардам бериши керек, түртүш керек, талап кылып туруш керек. Маалымат менен бөлүшүп туруш керек. Маалымат менен бөлүшүп туруш керек. Бизге элдин колдоосу күнү түнү зарыл. Анткени биздин колубузда ушул камерабыздан башка, калемибизден башка, микрофонубуздан башка бийлигибиз жок, куралыбыз жок. Биздин тилибизден башка, үнүбүздөн башка куралыбыз жок. Бийликтин толтура ресурстары бар, чексиз мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолор жасай турган ишти биз жасап атабыз. Демек, адамдар бизге жардам берип, ушуларга жаман көрүнүп, жакшы көрүнүп, ысык суукта иштеп атат деп колдоо көрсөтүп туруш керек да. Кыргызстанда иликтөөчү журналистика көп болушу керек. Бар болушу керек. Себеби дегенде канчалык көп иликтөөчүлөр болсо, ошончолук көп проблеманы алып чыгат, ошончолук көп проблеманы чечкиле деп тиешелүү адамдарга, тиешелүү тараптарга талап коюп турат. Ошончолук элдин укугу корголот. Ошончолук элдин таламын талашышат. Иликтөөчү журналистиканын ушундай деңгээлге чыгышына түздөн түз маркум кесиптешим Улан Эгизбаевдин салымы бар. Себеби дегенде ал өз жүзү менен чыгып, проблеманы өзү бар көрсөтүп берип, айтып чыгарды. Анан иликтөөчү журналистика аркылуу маселе чечсе болот экен, кадыр барк топтосо болот экен деп журналисттерге посыл берди да. Ошон үчүн прецедент түздү. Ошон үчүн буга чейин деле, Уланга чейин деле иликтөөлөр чыгып жүргөн, бирок анчалык резонанс болгон эмес. Андан тышкары соц медианын, интернеттин кеңири таралышы ошол доорго туш келди. Анан бизге мындай жакшы шарт түзүлдү. Андан кийин биз чыктык, биз эл аралык чөйрө менен, дүйнөлүк стандартта иштеген журналисттер менен байланыштык. Мындай фактыларды таап чыгып, эгерде кылмыш кылган болсо бир коррупционер, качалгыс кылып кармай турган фактыларды таап чыгып көрсөтө алдык, тажрыйба арттырдык. Анан бара-бара иликтөөчү журналисттердин тажрыйбасы артты. Мындай каныкты. Ошентип азыр акырындап көбөйүп келатабыз. Дагы көбөйөт буюрса, себеби дегенде биз Медиа Хаб жылда тренинг өткөрүп, жаш журналисттерди тарбиялап чыгарып атабыз. Эми баардыгы эле иликтөөчү болуп кетпейт, бирок арасынан сөзсүз түрдө 2ден 3төн 4төнү сурулуп чыгат. Негизи ошо иликтөөчү журналист болуш үчүн кандайдыр бир ошо темпераменти ошого туура келиши керек, кайсы бир касиеттер болуш керек да, адамдын. Себеби эми каалоосу болуш керек деген. Биринчиден каалоо болуш керек. Экинчиден билим болуш керек. Бир нерсени мындай карап, талдап, тактап дегендейчи. Анан эмгек керек. Бул абдан энергозатраттуу. Энергияны көп талап кылган жумуш иликтөө деген. Айлап, кээде жумалап убакыт кетет. Анан могун иликте деп көп жазышат да магачы адамдарчы. Анан күнүнө бир азы 5, көбү 10дон кат алып турам. Ошонун 10 кат келген болсо 4өө могул теманы иликте деп мындай тапшырма иретинде келет да. Буйрутма. Бирок жаппай келиңиз деп эле иликтей албайбыз. Себеби дегенде Фактылар керек. Фактылар керектен дагы мисалы үчүн бир жылда биз балким 10 теманы, балким 5 теманы, балким 16 теманы иликтей алышыбыз мүмкүн да.
Биз адамбыз, эки колубуз, эки бутубуз, бир башыбыз бар. Ошон үчүн баардык адамдардын муктаждыктарын канааттандыра албайбыз. Ошон үчүн иликтөөчү журналисттер көп болсун деген ошондон. Иликтөөчү журналисттер көп болсо сүр болот. Сен уурдаба, уурдасаң баары бир таап алабыз. Андан көрө тазараак жаша деген маанини ошо турушу менен эле берип атпайбы? Болочок уурларга. Ооба, ошол эле учурда ошо иликтөө журналистикасына, иликтөөлөргө болгон суроо талап акыркы жылдары өскөнү кадимкидей байкалат. Башка жанрдагы материалга караганда иликтөө жаатындагы материалдар өтө көп окулат, көрүлөт дегендейчи. Демек, коомчулукта ошого жараша суроо талап да коюлуп атат. Сөзсүз. Себеби адамдар бул журналисттердин чыгарган материалдарында чындык бар турбайбы? Булар деген моундай бир проблеманы алып чыгат турбайбы? Айныгыз, качалгыс фактыларды көрсөтөт турбайбы деп ишенип калышты. Анан ошон үчүн бизге кат жазып, моуну иликтей деп берип аткан негизи ошондо үмүт артып атышат. Буга чейин депутаттар дагы айтып чыгышпадыбы? Бизге караганда ошо иликтөөчү журналисттерге кайрылып атат депчи. Демек, биздин ролубуз балким ошол кээ бир учурда депутаттардыкынан жогору болуп кетип атат. Ошол микрофонубуз депутаттардыкынан балким күчтүү болуп кетип атат кээ бир учурдачы. Мунун өзү жакшы нерсе. Чындап эле ошол элдин арасында мындай колдоо, элдин арасында ишеним күчөп барат. Анан мага мындай деп жазышат эле да. Ушу бул маселени чечкенге бир проблема бар деп коелу. Ушу проблеманы чечкен менин колуман келбейт да, мен эмне кыла алмак элем, мен проблема бар да, эми бирок эми мейличи, эми баягы макул болуп жашай береличи, ошол проблеманы Көз жумуп коелу. Көз жумуп кое береличи депчи. Бирок жанагы иликтөөлөр чыгып күч алганда адамдар жок дегенде мен бир лайк менен, бир комментарий менен, бир бөлүшүп коюу менен, досторума WhatsApp'тан таратып коюу менен да колдой алат турбаймынбы деген ой пайда болду да. Мен дайыма айтам көрөрмандарга, өзүмдүн көрөрмандарыма, силер жок дегенде биздин иликтөөнү көрүп коюу менен жардам бере аласыңар. Канчалык көрсөңөр, YouTube'дун же башканын алгоритми ошончолук элге таратат. Көп адам көрсө, көп адамга тарата берет да алгоритм. Бөлүшсөңөр, андан сонун, жылуу пикир айтсаңар, мындан сонун, комментарий жазсаңар, андан сонун, жанагы интип могу теманы иликте, мынандай фактылар бар деп жазсаңар, андан сонун. Анан эң негизгиси иликтөөчү журналисттерди түрдүү платформалардан акчалай колдосоңор, бул колдоонун жакшысы. Себеби дегенде биз материал топтош үчүн, аны чыгарыш үчүн көп каржы коротобуз, ары бери басабыз. Ошого бизге жанагы журналистиканы колдогон фонддорго караганда элден колдоо болсо өтө сонун болмок. Биз ошондой аң сезимге жетишибиз керек да. Жетишип келатабыз акырында. Жетишип келатабыз. Азыркы учурда сиздерде андай жок болсо керек, Patreon, Бар, бизде Patreon бар. Бул жерге чыгарып койсоңуз болот. Балким колдогусу келгендер колдоп койсо абдан сонун болот. Бизге $1, $1,5 жогору $50 чейин, андан жогору ай сайын колдоо көрсөтүп тура алышат. Антип колдоо көрсөткөн жөнөкөй жарандарыбыз бар. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып аларга зор рахматымды айткым келет. Силер биз менен тең катар эле элге пайда келтирип атасыңар деп айткым келет. Себебинде биз ал каражатты алабыз, командировкага колдонобуз, ал каражатты алабыз, жетишинче офистин арендасын төлөйбүз, жетишинче журналисттердин айлыгын төлөйбүз. Албетте мындай азырынча аз сумма, балким журналисттерге мындай кошумча акча беребиз дегендейчи. Бирок биз көбөйөт деген үмүттөбүз. Анткени биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн бизнесибиз үчүн иштеп аткан жокпуз. Баардык маселелер ушу эл үчүн иштеп атабыз. Бизде Кыргызстанда элдин мүлкүн жегендер аз болсо экен, элдин ырыскысын талагандар аз болсо экен, укугун бузгандар аз болсо экен, ушинтип жанагы арам ойлуулардын жолун кесип турса экен журналистика менен деген ойдобуз да. Анан ушул ишибизди колдоп беришсе, Patreon аркылуу, Элсо, Менбанкты, анда биз менен алар шериктеш, дос болушат. Негизи биз ушундай аң сезимди калыптансак жакшы болот. Жакшы, сапаттуу контент жасоо бул чоң энергияны, чоң күчтү, көп убакытты талап кылат. Анан
сапаттуу контент ошончо каражатты дагы талап кылат дегенчи. Ал эми сапатсыз жанагындай тез көр, шок, батыраак өчүрө электе көрүп кал деген контентке мындай көп деле каражат сарпталбайт да. Албетте, алдың берип койдуң. Аны жазып ошентип берип коет. Маалыматты, Эми эл аны да көрдү, андан да тажап, ошондой маалыматтарды кирбей деле калган азайып баратат. Анын көрүүчүлөр азайып баратат. Мен сизге ишенимдүү айта алам. Дайыма мониторинг кылып турам, ошондой тез көр, шок, өчүрүп салат, анан ыйлап жиберди, анан кийин бул жерин бирдемке кылып ийди дегендерчи. Же баш темасы ичиндеги сюжетке туура келбеген учурлар. Анан бир кишинин сүрөтүн коет да, көзүнөн жаш тагызып коет да, монтаж мененчи. Ошол сыяктуу. Эми адамдар алдана берип, эми ичин ачсаң антип ыйлаган жери жок. Сынчыл карап калды. Сынчыл карап калды. Акырындап медиа сабаттуулук адамдардын өсүп баратат. Анан бара-бара бизге ой баштады ошол адамдар. Ой, мыналар темасына эмнени жазса, сыртына эмне сүрөт койсо, ичинде ошону берет экен депчи. Кудай буйрса, биздин медиа хабтын бардык платформаларындагы бизге катталгандар 1,5 жыл болду ачылганыбызга. 500 миңге чамалады. Бул абдан жакшы көрсөткүч, бул элдин ишеними. Андан тышкары менин коллегаларымдын дагы подписчиктери өсүп атат, жасаган видеолордун жүздөр пайда болуп атат, көрүүлөрү көбөйүп атат. Жаңы жүздөр пайда болуп атат. Бул жанагы тез көр, шок антип койду, мынтип койдуларга ишенимдин азайып бизге көбөйүп баратканын белгиси. Ошол ишеним тууралуу дагы сиз кеп козгоп калдыңыз. Парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясы менен шайлоого аттандыңыз. Анан ошол шайлоого барып, кайра журналистикага келгенде аудиторияңыздын ишенимин жогото алган жоксузбу? Жок. Бул биздин алиге саясат керек турбайбы, кресло керек турбайбы деген сөздөр дагы болуп кеткен эле да ошол учурдачы. Анан сиздин абириңизге шек келтирген жокпу дейм да ошол нерсе. Мага кресло керек болсо, мен ошол 2019-жылдан баштап эле түшүп аткан сунуштардын бирин алып, ошондо эле чоң кызматтарга барып, бийлик менен жакшы жашпай деп тил табыша алмакмын. Албетте мен журналистикага өзүмдүн салымымды кошуп, мындай шакирттеримди тарбиялап, кылчу ишимди кылдым. Мен азыр мамлекеттик кызматка барып иштесем жарашат. Менин андай каалоом бар. Анткени мамлекеттик кызмат деген бул барып бийликке эле жагынып, бийликтин эмне аткарса ошону кылып коюш эмес. Мамлекеттик кызмат бул элге кызмат кылыш да. Журналистика деле элге кызмат кылыш. Бирок кресло үчүн эле чуркап ара калгандардан эмесмин. Ал эми шайлоо боюнча. Эми биздин иликтөөлөрдүн этегине комментарий жазгандар, али андай кыл, мындай кыл, ушуну аягына чыгар, ушуну жеткиз аягына деп талап кылышат да. Анын баардыгы басым да. Анын баардыгы ишеним, биринчиден ишеним аркылуу басым болуу да. Мисалы үчүн жанагы Айсулуу алтын алып кел Олимпиададан деп жазабыз го, жакшы ниет менен эле. Анын баары ишеним аркылуу басым да. Ошол сыяктуу эле анан ойлоносуң да, элдер ушинтип ишеним кылып атса, мен болгону журналист болсом, менин бийлигим материалды жарыялап койгон жерден бүтүп атса, мен кантип аягына чыгарам? Бирок элдер аны балким түшүнбөй атат, балким түшүнсө дагы ушуну аягына чыгарса экен деп үмүт кылып атат. Деп анан мындай жолдорун издеп баштадым. Депутат болсом, мен ал жерде министрлерге түздөн түз көрсөтмө бере алам. Кээ бир документтерди алдыма алып келип алып, карап, ачып көрө алам, депутаттык иликтөө жүргүзө алам. Мен ошол жерден жогорку трибунадан айтып тура алам. Мүмкүнчүлүктөрүм журналистикага караганда көбөйөт. Эми азыркы депутаттар жүрөт, эмне кылганы белгисиз, бирок мен аларга караганда ошолор колдонбой аткан мүмкүнчүлүктөрдү 10 эсе көбүрөөк колдоном деген оюм бар эле. Анан ошондой оюм бар эле, бирок бул жолу ишке ашпады. Себеби дегенде шайлоонун кандай шайтан оюндар менен өткөнүн баарыбыз күбө болдук. Жана компьютерден сбой деп эмне кылышкан. Экинчиден албетте өзүм дагы саясий тажрыйба алдым, көрдүм дегендей. Ошондой. Бул жерде буга кресло эле керек турбайбы деген айыптоолор эми болсо боло берсин, оозун алып жетпегендер айта берсин, бирок суу кечпейт. Бирок кийинки шайлоодо кайра эле аттанганга даярсыз.
биринчиден өлө элек айнын терисин бучпай туралы. Экинчиден мен кай жерде болбойн дайыма ушу коомго кызмат кылчу жерге барышым керек. Журналистика болобу, саясат болобу, же мамлекеттик кызмат болобу, же башка деген оюман кайта элекмин. Күн сайын эртең менен туруп, жумушка келип, отуруп алып, ошол ишти кылып атам. Өзүмдүн керт башымдын эмгеги керт башым үчүн иштей турган болсом, андай иштерди эле көп. Отуруп алып, бизнес кылып, байып, мындай жүрө берсем болот. Бир нерсеге абдан кирсем, батыл киришип, мындай эме кылам да, алып кетесиз. Алып кетип бир кызытып ийгенге аракет кылам. Мен ойлойм, мен бизнеске барсам деле ошондой эле ишти алып кетип, тез эле байып кетмекмин. Бирок негедир Көйдөндө башка нерсе. Билбейм, азыр жанагы бар го адамдар, иштейт, акча табат, Эс алат. 3 айына бирден эс алат, чет өлкөлөрдө там кымбат жерге барат, кымбат эмелерди кийет, тиги бу. Анан ушинтип эле өмүрдү өткөрүүсө болобу деп мен мындай таң калып карап коем да. Анан мен деле мындай бечарадай жашабайм, орто жашайм, бирок баары бир өзүм үчүн эле жашай берген, же өзүңдүн айланаңдагы адамдар үчүн эле жашай берген кичине мен үчүн түшүнүксүз. Коомго бир пайда Ооба. келсем деп айтасыз, э? Мисалы кыргыздарда жанагындай тууган уруу, кууда сөөк, карым катнаш деген нерсе болот эмеспи? Анан сиздин ушу иликтөөчү ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуу мамлекеттик кызматтагы ушундай тааныштар, тууган уруктар же болбосо ошолордун жакынында, айланасында жүргөн адамдар сиз менен баарлашкандан коркуп, кооптонуп, баягы карым катнашты чектеген учурлар болобу? Болот албетте. Себеби дегенде биз мисалы үчүн оңой эмес кишилер жөнүндө иликтөөчү союзда турабы. Бийлиги бар, таасири бар, акчасы бар. Анан кийин сиз экөөбүз ушинтип кофе ичип отурганыбызды бизди иликтеп аткан адам тияктан өтүп барып көрүп калса, анан аны менен кийинки мамилем кандай болот деп өзүнчө эле мындай отуруп алып кысына бергендер, корко бергендер болот. Жок, коркпостон, мен сени урматтайм, сен азаматсың деп келип ачык айткандар, Facebookка жазган башка адамдар бар. Мен сени абдан терең урматтайм, бирок муну ачык айта албайм да кап деп личкага жазгандар бар. Эми ачык айтып койсом билесиң, тиги бу менин биякта деп министрлер, абдан чоң кызматта иштеген адамдар, коомго таанымал адамдар WhatsAppка жазып ошентип колдоосун билдирип турушат. Бирок кечирип кой, мен Али муну ачык айта албайм. Аларды деле туура түшүнөм. Ар кимдин мындай позициясы өзүнүкү, ар кимдин кайраты, эрки өзүнүкү. Анан туугандардан колдоп келишет, бирок туугандардын да тынчын алышат. Себеби дегенде бир топ туугандарым коомдук жумуштарда, мындай мамлекеттик жумуштарда иштешет. Алай ушу иниңе кичине мындай айтып деп койбойсуңбу, тиги бул кылбайсыңбы депчи. Мен алар менен так сүйлөшкөнгө аракет кылам. Менин туугандарым мындай түшүнүктүү эле адамдар, түшүнгөнгө аракет кылышат, бирок аларды дагы кысышат. Ачык эле айтып коеюн. Жана сиз айта кетпедиңизби, бийлик башында келатканда, жаңы тактыга отуруп атканда биз кызматташабыз, ушу журналисттер менен, блогерлер менен, ачык айткан адамдар менен биз кызматташабыз. Эч ким куугунтукка кабылбайт деп турат дагы, анан кийин бир кайсы бир убакыт өткөндөн кийин ажыдарга айланып кетеби? Анан мисалы үчүн биздин кесиптешибиз мынакей Болот Темиров кандай гана кылмыш иштери башынан өтүп, сотто сүйрөлдү, анан блогерлер камакка алынып атат, баягы риторика өзгөрүп, коркутуп үркүтүүлөр ачык эле уже айтыла баштады да. Мисалы үчүн мурда андай коркутуп үркүтүүлөр жок эле. Мен анализ кылганда ошо сүйлөгөн сөздөрүнөчү азыр социалдык тармактарда дагы, расмий интервьюларында дагы ошондой коркутуулар боло баштады. Мурда бир адам болсо, азыр экинчи адам дагы ушул ыкмага өтүп алды да. Анан ушундай жагдайда иштөө негизи эле бул сиз үчүн кандай? Мындай жагдайда иштөө жагымсыз, мындай жагдайда иштөө кооптуу, бирок биз ишибизди токтотпойбуз. Анткени кооптуу экен деп биз ишибизди токтотуп койсок, коомду ошондон нары
Түркмөнстан тарапка көздөй түрткүсү келген аракеттер болуп кетет батыр. боло баштайт. Ооба, андай күчтөр толтура эле. Мен президент Садыр Жапаровдун ошол 2020-жылы октябрда айткан сөздөрү күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ооба. Андан мурда Сооронбай Жээнбековдун айткандары эсимде. Садыр Жапаров өзү менин атымды атап, ооба. Али Токтокулов сыяктуу журналисттерди куугунтуктаганын ордуна биз алар менен кызматташабыз, сынды бетибизге айткыла, биз эч качан терикпейбиз деп Айткандан кийин интервью берген эсимде. андан кийин көп өтпөй эле кайра иликтөөчү журналист дегенде иликтегич журналист болуп калды. Бул деген мындай ыйырлыктап басмырлоонун дагы бир аракети деп эсептейбиз да. Эми ошондой болуп калды. Бул жанагы сиз айткан ажыдар болуп кеттиби, болуп кетпедиби дегендин бир жообу да. 2 жыл өткөн жок. Биз андан өзгөрүп кеткен жокпуз. Биз ошондогудай эле иликтөөлөрдү, ошондогудай эле фактыны, ошондогудай эле элдин үнүн алып чыгып атабыз. Анан биз тилекке каршы көбүрөөк куугунтукка алына баштадык. Бул жакшы көрүнүш эмес. Албетте көп нерселер мындай маалыматтар жетпей да жаткан болушу мүмкүн, же болбосо президенттин кулагына тескери шыбырагаткандар да болушу мүмкүн, же болбосо мен эми баягы президент өз аппак айланасындагылар гана дегенден да калысмын, же болбосо президент өзүнүн дагы мындай ою башкача өзгөрүп кеткен болушу мүмкүн. Бирок кантсе дагы ошол башындагы риторика азыр жок. Бирок мындай коомдогу процесстерди так билип туруш үчүн, коомдогу градусту так билип туруш үчүн ушу журналисттер менен бир айда дебейин, ушу 3 айда бирден жолугуп, эмне болуп атат? Сыныңарды мага да айткылачы кетиме. Келгиле деп ачыкпы, жабыкпы жолугуш өткөрүп турса, биз ошол жердеги фактыларыбызды көтөрүп алып түзөөсүнө бермекпиз. Түзөөсүнө бетине айтмакпыз. Бизди душман көрө беришет. Бийликтегилер, башкалар, тиги сен чукуй бересиң да, сен ушинтип айта бересиң да деп. Түз иштеп аткан кимди чукуп атпыз? Түз иштеп аткан мындай демократияга кызмат кылып аткан, элдик бийликке кызмат кылып аткан, ак так иштеп атканга кимге мындай каршы болот? Доомат көрсөтүп атабыз. Андай жок, андай жок. Биз ошол эле эч нерсени ойлоп тапкан жерибиз жок. Элдин айтканын коомчулукка жеткизип, кайра бийликтин айтканын элге жеткизип, таразалап, анализдеп, мурда кандай айтты эле, азыр кандай айтты, кайсыл жеринде чындыкты сүйлөп атат, кайсыл жеринде калпты айтып атат. Болгону ошону эле берип коюп атабыз. Факт-чек кылып, иликтеп дегендейчи. Анан бул жерден чычалай турган нерсе жок, менимче. Эгерде мындай акыл көйлөк менен иштеп карай турган болсо, тескерисинче сын кургак эмес болуп аткандан кийин, сын жок жерден айтылбай аткандан кийин мындай кабыл алып, салмактап карап көрүш керек. Тарыхтан сабак албаган нерсе дагы өкүндүрөт. Азыркы учурда биздин мурдагы экс-президентибиз дагы өзү айтып отурат. Ушу жарандык коомду уксам болмок, ушу журналисттерди уксам болмок. Эмне үчүн мен жанымда айланамдагы адамдарга ишендим деп бармагын эми жандоо кийик аттырат дейт. Айланасындагы адамдар бар болуп, ой шеф, сиз мощный эле кетип аттыңыз эле, сонун эле айттыңыз эле. Мына бузукулар эле ушинтип атат да, ушулар эле ушинтип кетип атат да, ушулар эле ойду өзгөртүп атат да деп түрдүү бал сөздөр менен кулагына гүл өстүрө берип позицияларын куруп жиберген учурлар да бар. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Ачуу болсо дагы, жаман көрсө дагы, ошо журналисттер болобу, иликтөөчү журналисттер болобу, активисттер болобу, 3 айда бирден чоң залга макул жабык эле жыйын өткөрсүн. Жабык өткөрүп туруп сөздөрүн угуп турса, ошол жерден да көп нерсени укмак. Албетте азыр мисалы президент болобу же анын айланасында жакын таасирдүү адамдар болобу, биз баарын көрүп турабыз, тиги бул деген ойлор болушу мүмкүн, бирок алар көрүп турган нерсени жанындагылар тескери жеткизип аткан болушу мүмкүн. Ой, мунун ушундай эмеси бар, бул тиги менен байланышып атат, ал муну менен байланышып атат, андай мындай депчи. Билбейм, иши кылып мен өзүмө бекем ишенем. Мен өзүм мурда кандай иштеп келатсам, журналист катары азыр ошондой иштеп келатам.
Бирок жана сиз айтып аткан жакшы сунуш экен, угуп турса, эки тараптуу мындай диалог курса дегенчи. Бирок ошол коррупция менен күрөшөм, мүчүлүштөрдүн үстүнөн иштейм деген адам өзү кызыктарбы деген суроо жаралат. Эгер кызыктар болсо, анда эмне үчүн андай диалог түзбөй жатат деген дагы бир экинчи суроо жаралат да. Бул жөн эле мындай Кызыктарбы деген суроо. Эми эгерде чындап эле коррупцияга каршы күрөшкүсү келсе, эгерде чындап эле чындыкты уккусу келсе, жолугушуп өстүрсүн. Болбосо менин дагы муктаждыгым жок, мен өзүмдүн ишимди кылып кете берем. Мындай маселе эмес. Анан эгер рейтинги түшүшүн каалабаса, эгер элдин колдоосуна ээ болууну кааласа, ар жакты да бери жакты да угуп, ошого жараша тең салмактуу чечим кабыл алып турганы өздөрүнө эле жакшы деп ойлойм. Эмне үчүн президент ушу журналисттер менен жолугуп турсун деп атам. Себеби дегенде азыр бийлик институттарына ишеним абдан төмөн. Депутаттардан баштап министрге чейин, милиционерге чейин, прокуратурага чейин абдан төмөн. Ушуга арызыбызды жазсак, бул карабайт. Тияка, бияка футбол этип, биздин арызыбыз эч нерге жарабайт. Андан көрө ошо журналисттерге айтып чыгартсак, андан көрө ошол журналисттер айтып чыгып кийин Садыр Жапаров YouTube'дан же Facebook'тан көрүп калып анан көңүл бурса, ошондо чечилет маселе деген ой азыр элге абдан бекем жайылып баратат. Өткөндө мен Баткенге барганда, балам айта барчы, нерге камчы жет, Садыр өзү келсин. Депутаттар маселе чечпейт экен, сүрөткө түшүп эле кетип калат экен. Дешти да адамдарчы. Бир эки адам айтса бир жөн, мындай көп адамдар айтты да, аксакалдар айтты, аялдар айтты. Анан ошон үчүн айтып атам да, раз президент же бийликтин эки тизгин бир чылбырын кармап отурган адам кошоматчыларга кулак төшөйүн дебесе, элдин арасындагы пикирлерди так өзүн даана угайын десе, ошондой жолугушууларды уюштуруп турабы, же биздин материалдарды тез көрүп турабы, ошондой иш аракеттерди кылыш керек. Ал адам райондогу прокурору жакшы иштебей атканын, ал чылгый паракор болуп кеткенин, облустагы милиция башчысы жакшы иштебей атканын, министри ыкшоо болуп атканын билиши керек. Биз аркылуу билиши керек, эл аркылуу билиши керек дегендейчи. Ошо биз элдин сөзүн эле жеткирели деген аракетибиз. Сиз негизи журналистикада 2009 жылдан бериси 9 жыл азаттыкта иштедим дедиңиз. 9 жыл азаттыкта, анын ичинен 4,5 жыл Прагада болдум дедиңиз. Андан мурун 5-каналга иштеп кеткениңиз тууралуу бир маегиңизде айттыңыз эле. Андан мурун газеталарда иштедим. Андан мурда Замандаш пресс деген агенттикте иштедим. Азыр журналист, мугалим Кубан Абдымен менин биринчи агайым десем болот. Өзүм журналисттик билимим жок, мен өзүм экономист, финансистмин. Негизи ошонун дагы ошол экономика финанс институтунун банк адистигин бүтүргөнмүн. Банкта иштешим керек эле, бирок журналистикага өтүп кеттим. Анан менин журналисттик университетим ошол эле менин жетекчилерим, кесиптештерим болду. Кубан Абдименди айта алам. Султан Жумагулов, Бабурбек Жээнбековду айта алам. Султан Жумагулов, Венера Жуматаева. Ушулардын баардыгы менин ар бир курстагы мугалимдерим болду десем болот. Мен сурайын дегеним ошол 2009 жылы жаңыдан журналистикага келген Али менен азыркы Алинин айырмачылыгы кандай? Мен журналистикага келгенде ушу элге маалымат жеткирсем экен, ошол маалыматым бир коомду жакшы жакка өзгөртсө экен деген ниет болгон башында. Мындай сонун кыял да, жакшы ниет. Ошол ниетим ошол бойдон, ошол энергиям ошол бойдон, ошол көздөгөн максатым ошол бойдон. Өзгөргөнүм, тажрыйба топтодум. Биринчи келгенде айтып атпаймынбы, мен журналистикага 0 бойдон келдим. Журналистика келерде мен ойлонгондой болгондо, Гүлнөр Жумалиева деген эже жолугуп калды.
Мен сканворд түзүп ташуучумун газеталарга. Анан ошол жерден Гүлнур Жумалиева деген журналист эже менен тааныш болуп калгам. Анан эже бизге ушундай кабарчылар керек болот деле, жаш досторуң барбы деп сурап калды. Мен ойлонуп отуруп, кыргыз адабиятын мен мектепте жакшы окугам, мен деле барсам эмне болбосун, мындай жаза алам деген чечим менен келгем да, элестетиңиз. Мен адабиятты жакшы окугам деп эле кантип барып журналист болуп кетсин. Бирок мен ошентип баргам. Анан андан бери ошол иштеп отуруп тажрыйба топтодум. Мен ошол 2009-дан ушул убакытка чейинки өзгөргөнүм, тажрыйбалуу болгонум. Анан эмгектерим аркылуу элге таанылган. Анан курч улам барган сайын курч иликтөөлөр чыгып атат. Балким. Макул, рахмат али сизге убактыңызды бөлүп биз менен баарлашканыңызга. Ишиңизге ийгилик каалайм. Сак болуңуз. Сизге да рахмат. Биздин конокто иликтөөчү журналист, ошондой эле Медиа Хаб иликтөө борборунун жетекчиси, негиздөөчүсү Али Токтокуров болду. Көрүшкөнчө.